Бүгүн жасалма интеллект эмне үчүн мынчалык маанилүү экендиги жөнүндө сөз кылабыз. Эмне үчүн IT дүйнөсүндө эң көп талкууланган, эң көп сүйлөшүлгөн тема жасалма интеллект. Эмне үчүн колунан келген программисттердин баардыгы ошонун тегерегинде бир нерселерди жасаганга аракет кылып атат. Эмне үчүн инвесторлор, акчасы болгон адамдар ошондой командаларга акчасын берип атат. Эмне үчүн чоң компаниялар AI менен ошол жасалма интеллект менен интеграция болгонго аракет кылып атышат. Себеби жасалма интеллект бул азыркы учурда технологиянын келген эң акыркы тепкичи. Ким буга кирбесе, ким бул жөнүндө маалыматы жок болсо артта калат. Ким ушуга эртерээк кирип, эртерээк ошону менен бир нерселер кылгандар алдыга озуп кетет. Эмне үчүн андай? Себеби буга чейин бардык нерселерди адамдын мээси жасап келди. Facebook'tu, Google'ду, iPhone'ду, телефонду, компьютерду, көчөдөгү машинелерди, Tesla'ны жана башканын баарына адамдын мээси жасап атат. Эми бул жасалма интеллектти жасагандардын аракети ошол мээни жасоо аракети. Адамдын мээси ушундай нерселерди жасай алса, биз ушул адамдын мээсинен дагы күчтүүрөөк, адамдын мээсинин кемчиликтерин болбогон, адамдын мээсинде болгон кемчиликтери болбогон бир мээ, акыл жасасак, анан ошону колдонсок, ошону пайдалансак деген максатта ушунун үстүндө иштеп атышат. Адамдын мээси чарчайт, карыган сайын клеткалар өлүп, алсыздайт. Адамдын мээси эс алыш керек. Эс албаган, чарчабаган, карыбаган, барган сайын күчөгөн, абдан тез үйрөнгөн бир мээ жасабайлыбы деген аракет бул жасалма интеллект. Жакшы бир аракет. Бир аз коркутуп атат, эскертүүлөр болуп атат. Бул абдан тез алдыга озуп кетип, адам баласын тоготпой, адам баласына баш ийбей койбойбу деген суроолор болуп атат. Бирок эгер туура адамды ошол жасаган адамдардын оюндагыдай боло турган болсо, адамдын мээси жетпеген нерселерге мунун мээси жетет. Мисалы, кумурсканын мээси эч качан могул компьютерга жетпейт. Биздин мээбиз дагы ошондой эле бир кээ бир нерселерге эч качан жетпейт да, биз ал мүмкүн эмес. Ошол биздин мээбиз жетпегенде адам кантип кумурскага мисалы эгер жардам бере турган болсо, адамдын мээси ага канчалык чоң жардам бере алат, туурабы? Ошондой эле жасалма интеллект бизге караганда кыйла акылдуу бир интеллект. Эгер бизге кызмат кыла турган болсо, өтө чоң биздин оюбузга келбеген жакшылыктарды, бир ачылыштарды кылышы мүмкүн. Учурунда Америкада жашаган индеецтер ошол Америка материктин жээгине келип, океанды карап, бул океандын нары тарабында эч нерсе жок деп ойлогон. Жашоо ушул эле жерде ойлогон. Анан ошол океандын нары тарабынан аларга караганда кыйла алдыга озуп кеткен бир цивилизация, европейцтер келип, аларды кырып салган. Алардын оюна келбеген кыйынчылыктарды, оор күндөрдү жашаткан. Азыр эми адам баласы ошол эле катаны ааламды карап туруп кылып атат да. Азыр эгер эң мындай тунук асманды түнү караганыңарда 2500 жылдыз көрүлөт экен. Чынында канча жылдыз бар? Жылдыз эмес, галактикалардын саны 100-200 миллиард. Ар бир галактиканын ичинде дагы миллиардтаган, 100 миллиардтаган жылдыздар бар. Ошолордун арасынан биз бир гана марсоход жөнөтүлдү. Марсоход азыр ошо Марс жөнүндө сүрөттөр жөнөтүп атат. 1972-жылы Венерага Советтер Биримдиги ошондой бир робот жөнөткөн. Ал дагы бир сааттын тегерегинде иштеп, камерасы күйүп кетет, бирок ошол жерден үн, анан сүрөт жөнөткөн. Анан Айга барды, адам баласы барып түшүп, Айды көрдү. Ошол Айды көрдүк, Марсты көрдүк, Венераны көрдүк. Калган 100 миллиардтаган жылдыз жана галактикалардан эч кандай кабарыбыз жок. Ошон үчүн ушул биздин акылыбызга сыйбаган чоң сыр бар да бул ааламда. Чоң ресурстар бар, чоң мүмкүн жашоолор бар, эмне бар билбейбиз. Ошонун баарына бирок билгибиз келет. Ошол нерселерди үйрөнгөнгө бул жасалма интеллект бизге жардам бериши мүмкүн. Эми ал жакты жөн эле коюп туралы, өзүбүздүн эле дүйнөбүздө дагы толтура биздин акылыбыз жетпеген нерселер бар. Мисалы, оорулар бар. Кээ бир ооруларды чече албай атабыз, адамдар өлүп калып атат. Ошолорду чечип, биздин жашообуздагы бытовой маселелерден тартып, ошол ааламга чейинки ошондой чоң маселелерге чейин адамга кыйла жардамчы болушу мүмкүн. Ошондой максаттарда, ошондой ойлор менен ушул жасалма интеллект жасалып атат. Силер дагы ошолор жөнүндө кабарыңар болушун кааласаңар, мүмкүн болушунча азырттан үйрөнүп аткан болсоңар, азырттан эле ошонун тегерегинде маалыматыңар болсун. Ошол жөнүндө көбүрөөк окуп алып, ошол жөнүндө идеяларыңар болушу мүмкүн. Бир команда түзүп, мүмкүн силер дагы ошол жөнүндө бир нерселер жасап каласыңар. Азыр иштин баары ошол жакта, акчанын баары ошол жакта, келечек дагы ошол жакта.